Мына 150 делегат азыр чыгып, трибунага чыгып сөз сүйлөй баштайсыздар. Анан баштаганда эле биринчи учурашасыздар. Анан жаңы жылыңар менен куттуктайсыңар, дагы бирденкени айтасыңар. Анан бийликти мактап баштайсыңар, кимиңердин айылыңарда жакшы иш жүрүп аткан болсо. Ошон үчүн баякы ошентип анан кийин жарым убактыңарды жеп коесуңар да, ошол сөздөр менен. Анан бүтпөй калдым деп, дагы сөз бер деп, тиги жерде дагы 1 мүнөт убакытты жейсиңер да. Ошондуктан бийликти мактабагыла. Биз мактоого муктаж эмеспиз. Эгерде мактасаңар, оппозиция менен баягы эмполорго дагы Кудай берет. Мына дүжүрлөрдү чогултуп алыптыр, атайып мактатты, анан антти минтти деп ага дагы повод бербегиле. Сиздерди эл ушу жерге келип, оюңарды, маселеңерди айткыла деп, көйгөйүңөрдү айткыла деп жиберди. Дароо эле аты жөнүңөрдү айтып туруп эле, районуңарды айтып туруп эле, анан эмне маселе менен келдиңер, ошол ишиңерди баштасаңар, ошондо 3 мүнөттө үлгүрөсүңөр. Бул жерден кемчилик болсо, ачык айтып сындагыла. Силерди эч ким курултайда сындады деп, акими да, айыл өкмөтү да, губернатор да эч кимсе тийише албайт. Мен кече жакында бир жерди билип калдым, мага маалымат жетип калды. Бир аким, бир райондун акими ошо делегат шайлоого кичине киришкен экен. Биз аны териштирип атабыз, азыр аны жазалайбыз. Курултай деген бул эл менен менин президенттин ортосундагы ортомчусуз келип түздөн-түз баарлашып, бири-бирибизге көйгөйүбүздү айтуучу площадка бул. Ошон үчүн ошондой кылыңыздар. Анан кичине сүйлөп атканда кичине абайлабырап сүйлөгүлө, артыкча барпылыктар. Дагы бир эскерте кете турган нерсе, сүйлөп, анан кийин документти кайрылууну мен түз сизге берем деп маган чуркабагыла, тиги жерде секретариат отурат. Ар бир мен деле ошол кайрылууну алып эле секретариатка беремин. Ар бир кайрылуу катыңар, талабыңар, көйгөйүңөр кароосуз калбайт. Алар ошо дайыма иштеп, ар бирин иргеп туруп, тиешелүү органдарга, министрлик болобу, айыл өкмөт болобу, аким болобу жиберет. Анан биз аны контролдоп отурабыз. Андан сырткары ар бириңердин 150-ңөрдүн фамилияңар мына менде турат, бардыгыңардыкы. Мен ар бириңердин сүйлөгөн сөздөрүңөрдү жазып алам, и өзүм дагы кошумча көзөмөлгө алып турамын. 4 жыл мурун сүйлөгөн мына сөздөрүңөрдү азыр да турат мынакей. Биринчи курултайдан баштап бүгүнкү күнгө чейин ким эмне деп сүйлөдү, кайдан келди. Ошону билиңиздер, түшүндүңүздөр, Рахмат анда.